Эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы. Эмгекти коргоо — бул эмгек ишиндеги кызматкердин өмүрүн, ден соолугун, жумушка жарамдуулугун коргоо. Коопсуздук техникасы — бул коркунучтуу өндүрүш факторлорунун таасирин алдын алуу үчүн уюштуруу чараларынын, техникалык каражаттардын жана методдордун тутуму. Эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы — бул биринчи кезекте ишкананын жетекчилиги менен тиешелүү кызматкердин түздөн-түз жоопкерчилигине кирет. Иш берүүчү мыйзамдын талаптарына ылайык ички ченемдик документтерди иштеп чыгып, кызматкерлерге жумуш коопсуздугуна көз каранды болгон бардык жагдайлар жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү. Эмгек коопсуздугун камсыз кылуу негизинен кызматкерлер катышпаса ишке ашпайт. Өндүрүштөгү кырсыктардын олуттуу бөлүгү кызматкерлер тарабынан ката кетирилген иш-аракеттен болот. Кызматына карабастан бардык кызматкерлер төмөнкүлөргө милдеттүү. Өз жумуш ордундагы технологиялык кыймылдын сырын билүү. Өз жумуш ордундагы бардык керектүү эксплуатациялык жабдыктардын коопсуздугун билүү жана сактоо. Эмгекти коргоо боюнча толук көлөмдөгү билимге ээ болуу. Өрт жана электр коопсуздугу боюнча талаптарды сактоо. Убактысына жана тибине карай инструктаж төмөнкүдөй бөлүнөт. Киришүү: алгачкы жумуш ордунда, кайталанган, пландан тышкары, максаттуу. Киришүү инструктажы — бул коопсуздук эрежелери менен кызматкерди алгач тааныштыруу жана жумушка алууда атайын журналга белгилөө. Жумуш ордундагы алгачкы инструктаж өз алдынча иш башталганга чейин жүргүзүлөт. Алгачкы инструктаж коопсуз иштөө практикасынын жана методдорунун практикалык көрсөтмөсү менен коштолушу керек. Кайталанган көрсөтмө инструктажы кызматкердин эмгекти коргоо эрежелери жана инструкциялары боюнча билимин текшерүү жана өркүндөтүү максатында жекече же бир кесиптин, бригаданын кызматкерлеринин тобу менен жүргүзүлөт. Пландан тышкары инструктаж эмгекти коргоо эрежелери жабдууларды алмаштыруу жана эмгек коопсуздугуна таасирин тийгизүүчү башка өзгөртүүлөр болгон учурда жүргүзүлүшү керек. Максаттуу инструктаж кызматкерге негизги адистиги боюнча кызматчынын түздөн-түз эмгек милдеттерине тиешеси жок бир жолку жумушту аткарууга тапшырма берилген учурларда жүргүзүлөт. Мисалы, жүктөө түшүрүү иштери, аймакты тазалоо. Бул убактылуу жумушту аткаруу юридикалык жактын аймагынан тышкары эсептелет. Маанилүү: эгерде сизге эмгекти коргоо боюнча инструктаж өткөрүлбөсө, анда сиз эч качан инструктаж тууралуу документке кол койбоңуз. Болбосо, жоопкерчиликтин көбү сиздин мойнуңузга жүктөлөт жана сиз өмүрдүн жана ден соолуктун коопсуздугу үчүн керектүү билимдерди албай каласыз.